Анталия шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атындагы сейилбак жана китепкана окурмандардын сүйүктүү жери. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова, маданият министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажымалиев таанышып чыкты. Паркка Чыңгыз Төрөкуловдун аты берилип, эстелиги орнотулуп, мына жакшынакай абдан өзүнө окшош жакшы эстелик орнотулуптур. Анан көп эле жерде көчөлөрдүн атын коюп атышат, эстелигин коюп атышат. Бирок китепкана ачкан ушул биринчи жер. Мен ойлойм, китепкана бул өзүнө жараша турган жакшы нерсе деп. Залкар жазуучунун улуулугун жана кыргыз элине урмат сый катары Айтматовдун ысымы берилген сейилбак, орнотулган бюст жана китепкана бири-бирине үндөшүп, чыныгы маданий жана билим бере турган борбор катары иштеп келүүдө. Хорошими читателями господина Айтматова. Биздин окурмандар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өзгөчө жакшы көрүшөт. Алардын ичинде жаш муундун кызыгуусу өсүүдө. Бүгүн биздин залкар жазуучунун атындагы китепканага карындашы өзү келгени кубандырды. Бул сейилбагынын алдында жазуучунун бюсту орнотулган. Академик Абдылдажан Акматалиевдин айтымында айрым жерлердеги бюсттөр жазуучуга окшошпой калат, бирок бул Анталиядагы бюст куп өзүндөй окшош болгон. Чыңгыз агай дүйнөдөн кайткандан кийин менин билишимче 30тан ашык жерлерде ошо эстеликтер коюлду. Анан бүгүн мына Анталияда турабыз. Көп эстелик койгондо Чыңгыз агайга окшобой калат. Мына азыр эң жакшы эстелик койгон экен. Түрүдөй болуп турат да. Көз карашы, өзүнүн чыгармачылык менен скульптуралар мамиле кылгандыгы көрсө болот да. Түрк элинин жаш окурмандары биз турган бул Чыңгыз Айтматов атындагы сейилбагына келип бойноп, Чыңгыз Айтматов атындагы китепканага кирип, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү менен таанышып турушат. Алыс жерде мындай залкар жазуучунун атындагы парктын ачылышы, китепкананын ачылышы бул түрк дүйнөсүндөгү Чыңгыз Айтматовдун залкарлыгын айгинелеп турат. Тилек Айталиев, Жакшылык Саков, ЛТР, Анталия.